Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Биз ошол Индия мамлекетинин Ченнай шаарында турабыз. Бул МИОТ жеке менчик эл аралык клиникасы. Бул жерде Жеңишбай эке отурат, өзүбүздүн жараныбыз. Бейтапка Гүлнур эжеге боорун жарым бериптир. Азыр толук өзүнөн дагы кандай болду шарттар, баарына ыраазыбы, мамилелери кандай, бир аз айтып кетсеңиз. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ошо Индияга жергесин ушул жерге госпиталга келгенибизге мына 2 айдын жүзү болуп атат. Бизден операция болгонубузга 1 ай болду. 1 айга жете элек 25 күн болду, 22 күнмү, 23 күн болду. Аябай жакшы, операция удачный болду. Мен 3-4 күндөн кийин өзүмө келип жакшы болуп калдым. Аялым 1 жумадай жакшы, 1 жумадан кийин жакшы болду, реанимациядан чыкты. Баары жакшы. Бул жерде караган эмелери, условиялары бизге медайымдардын көрсөткөн бизге аябай жылуу эмелери аябай жакшы болду. Ар дайым күнү түнү жаныбызда болду. Баардыгы жакшы карайт экен. Бул кароо жагынан, бир тазалык жагынан, тамак аш жагынан эч кандай бир проблема болгон жок бизде. Баардыгы ошо бизде жөнөткөн Кыргызстандан кантип айтса, ошондой болуп чыкты бизде. Эч кандай проблема болгон жок. Баягы буга чейин деле сурап кеттим, мен деле сизден сурайын. Акча маселеси боюнча биздин баягы трансплантолог агайларыбыз бул жерде айтты да, бир сумманы төлөп туруп, ошонун баары ичинде болот. Кошумча башка анализдерди кошумча оплатага кылбайт деген. Бул канчалык туура, айтып кетсеңиз? Ушул жерден ооба азыр айтып атышат. Биз өзү 1 айда 6 жумага бир пакетке киргизип берген. Ошол жуманын ичинде бүтүшүбүз керек эле. Биз ал убакыттан бир аз кечиктирип алдык. Бирок ошентсе дагы бизден доплата алган жок. Эч кандай биз төлөгөн башында сүйлөшкөн акча боюнча гана эч кандай бир тыйын кошулган жок. Бирок действительно мындай убактыбызды биз өзүбүз да коротпогудай кылып, ушу аракет кылып, ушулардын убактысына мындай тактап айткан убакытларында документтерибизди өздөрүбүз туура алып жүрүшүбүз керек экен. Себеби бир аз кичине туура эмес кылып койсо, кечиксе ыңгайсыздык жаратып коет экенбиз. Жанагындай убакытка дагы, неме дагы ошон үчүн ар бирибиз келгенде даярданып, убакытты чойгошко аракет кылалы. Болгону ушундай жакшы, эме жагынан жакшы, маселе жок, акча жагынан маселе жок. Анан эми мен биз убакыт өткөрбөйдүк, бирок баарыбыз эле келип дагы өткөрбөйсөк болбосо керек менимче. Ошон үчүн убакытты үнөмдөп, ошо айтылган, ошо Бишкектен жөнөп аткан биздин жана адистерди аябай внимательно угуп, ошолордун айтканын деген так аткарсаңыздар, менимче жакшы болот. Азыр ошол послеоперационный абалыңыз кандай? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Мен операциядан кийин мен 2 күн, 3 күн эмеде жаттым, реанимацияда. 3-4 күнү палатага чыгарды. Мен бир 3-4 күндө өзүмө жакшы келдим дагы, бир жуманын ичинде как положено эч мурдагыдай өзүмө келдим. Эч кандай проблема жок экен донордо. Донордо баягы бирөөлөр көпчүлүгү айтып кыйналып мынтип калат экен. Мурдагы эле мен эч кандай эчтеке сезилбей эле турат. Бир аз гана жана алсыздык бар, кичине аз-маз. Болду, калган немемде эч кандай проблема жок. Акыркы суроо, тамак аштан кыйналбадыңызбы? Тамак аштан эми биздикине бир аз тамактар окшошпойт болгону, бирок көнсө болот. Жакшы тамактар айтып атам, 5, мындайча айтканда 5 маал болуп эсептелинип калат бизге тамактар берди. Анандай суюк тамактарды да ортосунда берет. Анан тамак боюнча көнсө болот. Тамак боюнча проблема жок. Эми бизде көп баягындай кой эт беттери көнүп калганбыз баягы. Ошон үчүн ошодон эле сагынып этпесе, атак жесе көнсө болот тамагына. Эч кандай тамактан проблема болбойт. Көп эмнеде өзбек туугандар кейлери атайын ошо Өзбекстандан ташып келип алгандар да болуп атат. Бирок аны уруксат бербейт экен. Ал жөн эме болуп калат экен. Жөн эле убытка да. Аны жедирбегенден кийин, бербегенден кийин аны ташып келиштин эмне кереги бар? Ошон үчүн жөн гана ушул жердин тамак ашына көнгөнүбүз жакшы. Чоң рахмат. Анан акыркы каалоо тилеңиз биздин кыргыз элибизге, балким биз дагы себепкер болуп калабыз да ошол жардамгачы. Ооба, эми мындай оорулардын эч кимдин башына түшпөсүн, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыбыздын эле ден соолукта болуп жүргөнүбүз жакшы, бирок эми ошончолук тагдыр экен, турмуш экен, кээбиздин пешенебизге жазып коет экен ушул нерселерди. Ушуга жакшы эме көрүп, ушул жерге келип, менимче мен эми ошо ар бир туугандарыбыз, тааныштарыбыз салыштырып көрүп атат баардыгы. Ушул жер ыңгайлуу экен, ошон үчүн ушул жерге келип, болгону бир аз алысыраак эле болбосо, эми аны самолет менен алып келип атат, мындай эме жок. Келсеңиздер баардыгы ошол келген күндөн баштап кеткенге чейин врачтын көзөмөлүндө болосуздар. Эч кандай сырттан гостиницадан сиздерди бияка алып келип, аяка апарып, ал жака ташып, бул жака ташыбайт. Бул жерде ошол лаборатория 2 күндүн ичинде чыгарат анализиңиздерди. Болду, 2 күндүн ичинде даярсыздар. 1 жумадан кийин комиссияга алып барат, 5-күнү. Болду, ошо бир жумадан кийин 2-жумасында баары документ иштери бүтөт дагы, сиздер операцияга даяр болосуздар. Ошон үчүн
эч кандай эме жок, маселе жок, баары ушундай болуп жакшы өттү бизде. Рахмат Жеңишбек байке, сиз Гүлнур эженин жолдошу болосуз. Мен бияк эмем болот, келинчегим болот. Мен өзү негизи мен кайнэжем бере турган болуп келген өзү эмесин. Кандайдыр бир эмелери менен эме болуп калды. Анан кийин мен беришке туура келип калды. Бизге текшерип көрүштү эле, бизге дал келип, туура келип, ошо Кудай биз жол берди. Жакшы болду. Рахмат. Гүлнур эже, бир эки сөз да сиздер айткыңыз. Бирейин деп ушу кыргыз элиме терең ыраазычылыгымды билдирет элем да. Кыргыз элинин жүрөгү ушунчалык кенен экен да. Канчалаган адамдарды ооруга акча жыйнап эме бир жардам сурагандар көп болуп атат. Кыргыз элим аябай жардам берип атат. Ар бир берген жардамыңыздарга Алла таалам бейиштин төрүнөн орун берсин деп тилейт элем. Канчалаган адамдар жүрөгүнөн жөн эле ниет эле кылып койсунчу, ушул жакшы болуп кетсин деп, ошол дагы Алла таалам кабыл кылып бейишке кирип кетишсин. Элдин баардык момун мусулмандар бейишке кирип кетели. Омин, омин, омин. Амин. Чоң рахмат. Эч ким Чоң оорубасын, рахмат. Жакшы болуп кеттиңиздер.